Бүгүн бизде аябай сонун коногубуз бар. Кыргыз эл артисткасы Роза Шакирова эжебиз. Биз аябай кубанычта болуп атабыз. Ошо эжеге кичине мындай суроолор берип алалы дегенбиз. Кандайсыз эже? Жакшы, өтө сонун. Бүгүнкү маанайыңыз кандай, майрамдык? Аябай жакшы. Тиги акыйкатты куттуктап келип, мен балам да ушундай жеңишке жетсин деп Кудайдан тилеп отурам. Рахмат, тилегиңизге жетиңиз. Анан биздин кичинекей биз сизге сурообуз бар эле. Кыз ала качуу салтпы же кылмышпы? Ошо кандай жооп бере аласыз? Азыркы заманда кылмыш болуп калды. Илгерки убакта эми жана чынында эле эки жаш бири-бирин сүйүп алып кетип, анан мындай эме жок болчу да, криминалдарчы. Азыркы учурда такыр эле андай токтотуш керек. Алып качуу бул кыз киши дагы бул азыр биздин жашообузда эркек менен аял тең эле да. Биздин укуктар тепселенбеш керек. Кыз балдарыбыз акыл мээси менен иштеш керек. Качып кетпеш керек, ата энени да ойлоп, анан анча мынча мындай кичине мээсинен айныган балдар болот. Жанакындай көрүп атпайлыбы? Ошолордон Кудай сактасын. Бул болбойт деп ойлойм да. Рахмат эже. Анан азыр ойлойсузбу, кыздардын укугу колдоп келатабы элдер кыздардын укугун? Жок. Азыр интернет аябай күчүнө кирген маал. Интернетти ачсаң эле бир эркек киши аялды уруп аткан болот, кызды уруп аткан болот. Муну катуу иштеш керек бунун үстүнөнчү. Азырынча мен күнүгө эле көрөм да ургандардычы. Ошон үчүн кыздар дайыма заниматься эткиле, чтоб силер да урганга. Сонун айттыңыз. Андан кийин сиз кандай кыздарга кандай акылды айтат элеңиз? Ушундай кылмыштуулуктан кантип качып кетиш керек? Мындай ситуацияда кандай нерсе кылыш керек кыздар? Эми Кудай сактасын, бирок өз теңини көргөндө биринчи эле көзүнөн байкалат да, анан кийин сага жаккан жокпу, ошодон алыс болуш керек да. Көңүл үчүн аны менен сүйлөшпөш керек. Жаккан жокпу, жагына жолобош керек да. Эми главный вообще эле мындай тоготпош керек. Дайыма мына 18, 19, 20 жаш кыз балдардын жанакындай переходной возрасты болот. Ушул убакта абайлаш керек. Катуу сүйүп калгандан коркуш керек. Эми ошол менин оюм да. Рахмат. Анан кыздарга ой тилегиңиз, каалооңузду айтып коесузбу? Биздин ар бир кыздарыбыз бактылуу болсун. Ата эне кыз төрөгөндө кээ бир эркек эркек төрөдүң деп айтат, бирок кыз төрөлгөндө бул үйгө кут кирет да. Кыз бала сөзсүз түрдө ата энесин карайт. Ошон үчүн кичинекей кыздарыбыз турмушка чыгып аткан, турмушка чыккан бүт эле айымдарга бакыт каалайм. Бактысы тоодой болсун, эч качан запкы көрбөсүн, бактылуу жашай берсин. Рахмат маегиңизге. Сизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз.